Урматтуу мекендештер, Казакстанда болуп өткөн башаламандыктарга бир жактуу пропаганда аркылуу кыргыз коомчулугун күнөөлөөгө болгон аракетти жокко чыгаруу биздин милдет. Себеби чындыгында Кыргызстандан эч кандай атайын даярдыктагы адамдар коңшу мамлекетке өтүп башаламандык уюштурууга катышкан эмес. Мүмкүн кээ бир мекендештерибиз ар түрдүү жагдайларга аралашып калышы ыктымал, бирок эч кандай террорист болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан жапайы Армандын сөзү Рузахуновду сүйлөткөндөрү баары жасалма, жалган маалыматтар. Дүйнөлүк коомчулук жана биздин боордош казак элибиз билиши керек. Кыргыз эли Казакстан мамлекетине тынчтык, бакубаттуулук жана биримдик каалайт. Камчыбек Ташиев. ИИМ джаз ырчы Викрам Рузахуновдун Казакстанда кармалышы тууралуу билдирүү таратты. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Казакстан Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттары митингге катышуу үчүн Кыргызстандан келгенин айтып берип жаткан адамдын видеосун таратышкан. Анын сөзү боюнча, белгисиз адамдар митингге катышуу үчүн ага 90 000 теңге сунушташкан. Туугандарынын маалыматы боюнча, кыргызстандык джаз музыканты Викрам Рузахунов Алматыга тез-тезден сапарга барып турган. Жакында ал концерттик программаны алып баруу үчүн Алматыга чакырылган. Алматыга баруу үчүн билет 2021-жылдын 16 декабрында сатылып алынган жана Алматы шаарына 2 январь күнү 20:00 учуп кеткен. Аэропортко аны энеси Кундузхан Разахунова менен анын небереси Бишкекте ИПАМ компаниясында программист болуп иштеген Асхат Сериков коштоп барган. Алардын Казакстан Республикасында эч кандай туугандары жоктугун маалымдап, Алматыга концерттик программаларды жана музыкалык фестивалдарга катышууга гана барып жүргөндүгүн билдиришкен. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан аталган жарандын кармалышы боюнча жагдайларын тактоого тиешелүү чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле биздин өлкөгө чыгып жана кетип жаткан жарандардын баары Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан толук көзөмөлдөнүп жаткандыгын билдиребиз. Булак медиа центр Чегиткейжи. Эрбол Султанбаев. Викрам Рузахуновдун Казакстанда кармалышы тууралуу тастыкталбаган маалымат тынчсыздануу жаратат. Кыргызстандын президентинин басма сөз катчысы Эрбол Султанбеков кыргызстандык Викрам Рузахуновдун Казакстанда кармалышына байланыштуу үн катты. Бир катар чет элдик маалымат каражаттарында кыргызстандык джаз музыканты Викрам Рузахуновду Казакстанга митингдерге катышуу үчүн келген делген маалыматтарды бизди тынчсыздандырууда. Азыркы оор кырдаалда Казакстандын компетенттүү органдары болгон окуянын бардык жагдайларын жана себептерин тактоо үчүн кылдат иликтөө жүргүзөт деп ишенебиз. Учурда эки мамлекеттин Тышкы иштер министрликтери жана Ички иштер министрлиги аркылуу Викрам Рузахуновдун кармалышынын жагдайын тактоо боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат, деди президенттин басма сөз катчысы. Булак медиа центр Чекиткейжи. Кайрат Примбердиев. Викрам Рузахунов митинг үчүн Казакстанга барышы мүмкүн эмес. Бишкекте Казакстандын Кыргыз өлкөсүндөгү элчилигинин алдында митинг өтүп жатат. Митингге өнөр өкүлдөрү, активисттер дагы катышууда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбердиев нааразычылык акциясына кесиптеши музыкант Викрам Рузахуновду колдоо үчүн келгенин айтты. Мекендешибиз джаз музыканты Викрам Рузахуновду колдоо үчүн келдик. Анын жакындары дагы видеодогу Викрам экендигин айтып жатышат. Ал террордук акт, мародёрлукка шектелип жатат. Аны билген адам катары буга каршыбыз. Анткени Викрам өлкөдөгү белгилүү джаз музыканты. Ал митинг үчүн Казакстанга барышы мүмкүн эмес. Видеодо дагы байкалып турат. Атайын даярдалган текстти окуганы. Мен буга чейин деле жарандык пикиримди билдирип, ар кандай митингдерге катышкам. Бирок Викрам бир дагы жолу митингге катышкан эмес. Анан башка өлкөгө митингге катышам деп барганына акылыбыз жетпей турат. Тийиштүү кызматтар бул маселени тез арада туура жана мыйзам чегинде чечип, мекендешибизди өлкөгө кайтарса, деди Примбердиев. Булак Супер Чекиткейжи. Казакстанда болгон массалык башаламандыкта жалпы 164 адам каза болду. Бул тууралуу Спутник Казакстан кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, каза болгондор арасында 4 жана 11 жаштагы өспүрүмдөр бар. Алматы шаарында 103 адам, Кызыл Орда облусунда 21 адам, Жамбыл облусунда 10 адам жана Алматы облусунда 8 жаран каза болгон. Булак медиа центр Чекиткейжи. Кадырман калайык. Казак боорлорубуздун башына түшкөн калайманды, кайгы муңду тең бөлүшөлү дегеле. Биз минтип жатканда алар минтпеди беле деген сөздөн алыс бололу. Кетсе алардан кетсин, бизден кетпесин. Кечиримдүүлүк ынтымакты жаратат. Алар биздин түбөлүктүү кошуна боорлорубуз.
Тынчтык митингден башталган тополоң апогейине жетип токтоду. Албетте, бул окуяга тышкы күчтөрдүн тиешеси жок деп айтууга болбойт. Ири державалардын аймактык кызыкчылыктары болуп кеткен жана боло берет. Дүйнөлүк политологдордун ушул кырдаалга жасаган анализдерине терең көз салуу менен өз баамың жаралат. Акырындап сымаптай гана бүкүлдөтүп казак элинин руханий жан дүйнөсүнө киргизилген батыш идеологиясы Парижде олтуруп алып кан какшап чакырык таштаган Мухтар Аблязов, Каралман Калайыктын кандайдыр бир деңгээлдеги жакырчылыгы, Назарбаевдин акыркы жылдардагы жаңылыштыктары, Путин менен убагында болуп өткөн айбатташуулар, айматтык дооматтар. Нуракени ушундай тагдыр күтүп турат деген ой үч уктаса түшкө кирбейт эле атаганат. Дүйнөнүн алдыңкы лидерлеринин катарына кирип, Орто Азиянын султаны атыккан адамга бул сокку оңойго турбасы анык. Бирок кантмек, ушул күндөрдү көрөрү бар экен. Тагдыр жазмышы деген ушул да. Көңүлгө көптөгөн аянычтуу кыжаалат сезимдер келет. Бийликке ашкере берүүлүү эмнелерге алып келери кийинкилерге сабак болот. Ооба, ар кандай себептер менен казак элинин кайсы бир катмары жакырчылыкта жашай турганы белгилүү. Бирок бизге салыштырмалуу төөчөлүк өйдө болору анык, аны билишеби? Бул жерде илгери улуулардан казактар тез көтөрүлүп тез түшөт деп уккан сөз эске түшөт. Алардын чек ара тынчтыгы эле кандай жетишкендик, ырас түшпөсүн дейсиң. Эмесе өткөн эле кылымда бул элде болуп өткөн апааттар, Бишкектин көчөлөрүндө томпою өлүп жаткан казак туугандар жөнүндө өз көзү менен көрүп жазган Түгөлбай Абамдын Жол романы деле бар эмеспи? Калыңы бир чака жүгөрү болгон казак энелерибизчи, алардын көзү өтүп кетти, бирок көптөгөн жээндер жаралып, казак эли менен кан жакындыгы күч алды. Иши кылып казак эли албетте баары эмес, бул жолкусунда өздөрүнө кыянаттык кылышты. Мамлекетинин туруктуулугуна доо кетиришти, кутун учурушту. Ушуну эле күтүп олтургансып, Россия мамлекетинин ыкчам иш-чарасын кескин сындаган деле туура эмес. Ири державалардын аймактык саясаты дал ушул кадамдарга алып бармак. Ушуну менен Нуракенин айбаты аяктап, казак мамлекетинин башка доору башталды десек жаңылышпайбыз. Дүйнө чайпалууда 30 мамлекетти курамына камтыган НАТО блогуна тирешкен Россия мамлекетине кандай баа берсек болот? Украинадагы абал курч бойдон 3-чү дүйнөлүк согуш башталуу абалы жаралууда, андай болбосун дейсиң. Ушундай абалда биздин кыргыз мамлекети сууга аккан чабындыдай болбой, бир жээкте туруп калгандыгы эң туура болду. Нейтралдык болууга жол жок, ал үчүн бизде эң акыркы чакырылыштагы согуш куралдары болушу керек эле. Дегеле эрдемсинген сезимдерден арылуубуз зарыл. Ачуу айтканда 6 байрак менен кайда барабыз? ЖКП биримдигинин түпкү максаты НАТО менен тирешүү. Бул кызылдай чындык. Биз анын мүчөсүбүз, демек анын чечимин кынтыксыз аткаруу зарылдыгы келип чыгат. Четит. Улут патриоттору, өзүм бармын. Бул абалды туура түшүнөлү. Мамлекетибиздин туруктуулугун сактоо менен бул кырдан ашып алалы, анан экинчи кырга баралы. Үйрөнгөн жоо атышканы жакшы деген бабаларыбыздын сөзү эсибизде болуп туруусу абзел. Президентибиз Садыр Жапаровдун ушул кырдаалдагы чечимдери жети өлчөп бир кесилип жаткандыгына туура баам берүү менен кызуу колдоого алынышы керек. Жаңылышпайлы, жакшы санаалаштар. Жараткан мээримдүү зат, бизди өз мээримиңден ажырата көрбө. Мамбет Бодошов.